Музыка кайсыл бир адамдар үчүн жан дүйнө азыгы болуп саналат. Эгерде сиз алардын катарында болсоңуз, анда автомеламан долбоорунан сизге салам айтамын. Мен атым Айнура Аваданова. Мен сиздер үчүн Америка Кошмо Штаттарында жашаган кызыктуу инсандардын музыкалык табити менен тааныштырып, жана алардын дал ушул ырга болгон сүйүүсү болобу, же болбосо шыгы болобу, дал ошол нерселерин сиздерге көрсөтүүнү улантмакчымын. Жана бүгүн мен конокко келген инсан мен үчүн абдан жакын адамдардын бири. Мен байкем десем болот. Үсөн байке. Атым Үсөн, барыңыздарга салам. Кандайсыз Үсөн байке? Барыңыздарды көргөнгө кубанычтабыз. Жакшыбы? Иштериңиз жакшы элеби? Баары жакшы. Буюрса, ишиңиз тууралуу, ошондой эле меломансызбы, меломан эмессизби, бул туурасында биз кененирээк сүйлөшөбүз. Айта кетчү нерсе, Үсөн байке Чикагода өткөн тойлордун жарымынан көбүндө ар дайым ырдап келет. Көп мактап атат мени. Ар дайым ырдап келет. Бүгүн андыктан өткөрүп жибербеңиз, бул берүүнү аягына чейин көрүңүз. Биз болсо машинадан сөзүбүздү уланталы, Кетти анда. Караңыздарчы достор, мына ушундай сонун атмосферада бүгүн мен коногумду биздин студияга чакырган учурум. Кош келиптирсиз Үсөн байке. Дагы жолу кандайсыз? Барыңыздарга салам. Айнура сага чоң рахмат чакырганыңа. Мен үчүн болсо да бул өзүнчө бир чоң бир кичинекей жетишкендик болуп атат. Рахмат ушинтип. Буюрса мынакей азыр кичине ырдап, көңүл ачып, жакшыларды ырдаган аракет кылабыз. Ооба, буюрса көрүүчүлөргө өз талантыңызды көрсөтүп, кандай гана ырч экениңизди, кандай гана Айнура мени көп Айнура өзүмдүн карындашым болот. Бизди көп мактады, бирок колдон келишинче аракет кылабыз. Жагат деп ойлойм. Чынын айтайын, ооба, мен аябай көп эле ырларды укканмын Үсөн байкенин аткаруусунда. Анан Чикагодагы бардык тааныштары жакшы билет, мыкты ырдарын. Ал эми бүгүн болсо мен сиздерге атайын дал ушул инсанды тааныштырып, талантын көрсөтүп, анан автомеламанга чакыруумдун себеби дагы бизде Чикагода вокалисттердин саны өтө аз. Алардын бирине мен Үсөн байкени коркпой эле кошо аламын. Ошол себептен бүгүн сиздерге Үсөн мырзадан сонун чыгарылыш болот деген ойдомун. Өтө тамашакөй дагы, сөзгө да чечен. Анан ырды дагы ушундай бир сонун аткарып берет. Буюрса, барыңыздарга музыкага салам. Ооба, автомеламан Үсөн байке, мен сизди мына ушинтип тааныштырдым да, сиз өзүңүздү кандай деп тааныштырат элеңиз? Мен эми өзүм эл катары эле Чикагода жашаган кыргыздын кулунумун. Биякта көптөн бери жашайбыз. Биякта үй бүлөм бар, бала чакам бар. Анан ошол заматта эле баягы жашоонун ыргагында иштеп, бала чаканы багып, анан ошол четинде дагы өзүбүздүн ушундай бир хоббибиз бар. Анан ошол хоббиде баягы жакшылыкта достордо, туугандарда ушинтип ырдап турабыз. Бул дагы болсо баягы көңүлдүн көтөргөндүгү, бир эле өзүбүздүк эмес, элдин көңүлүн көтөрүү, бул дагы өзүнчө бир жакшы иш деп ойлойм. Ошондуктан келиңиздер дагы бир болсо бир баштап Айнуранын подкастына келип кичине ырдап кетели, ошол. Анда эмесе биз жолго чыгалы жана эң алгачкы ырдан баштайбыз. Буюрса бүгүнкү чыгарылыш автомеламан үчүн өзгөчө болот. Анткени буга чейин мен жалаң блогерлерди тартып келген болсом, бүгүн болсо накта музыканы биргеликте укмакчыбыз. Кеттик анда. Кеттик. Анда эмесе биз жолго чыктык. Үсөн байке, айтсаңыз, сиз жаңы эле айтып калдыңыз, бул жакта Америка Кошмо Штаттарында көп жылдан бери жашайм депчи. Тактап айтканда канча жыл болду келгениңизге? Мен ушул жылы ноябрь айында буюрса 14 жыл болот. 2012-жылы кеч күздө келгенбиз. Биринчи өзүм келип, анан ошондо отурукташып, андан бир 2 жылдан кийин үй бүлөмдү келди. Анан ошондон баштап ушул жактабыз. Кудайым буюрса баягы өзүм жаш кезден баштап эле англис тилиге аябай кызыкчу элем да. Анан школада жүргөндө окудум. Ошону менен жүрүп эле, анан баягы жаш тилегин Кудай берет дегендей, ошо баягы кыялдана туруп Америкага келди окшойт. Бул сиздин башкы кыялыңыз болчу, демек кичинекей кезиңизден эле. Ошондой бир башка бир элди көргүм келчү эле да. Башка жака барып, башка элдин культурасын көрүп, маданиятын көрүп, анан ошого умтулдук окшойт жаш кезден баштап.
Демек, сиздин кыялыңыз, биринчи кыялыңыз аткарылган экен да. Америкалык кыял сиз үчүн ошол кезде эмне эле? Мен өзү жаш кезден эле билбейм, чоңураак ойлончу менен билбейм, бирок ошо баягы мен үчүн эң биринчи үй бүлөм эле да. Менин кыялым Америка кыялдан дагы мен ошо үй бүлөм биринчи келсе экен деп ошого кыялдангам. Бияка келгенде баягы үй бүлөлүү балдардын үйүнө барганда бала чакасын көрүп, анан ошондо кыялымда баягы орусча айтканда визуалируйте деп коет го. Ошентип жүргөн экенмин да, элестетип. Анын жанында экинчи жагы ошол баягы үй бүлө келгенден кийин башка максаттар пайда болот экен. Анан эң негизгиси ошол мен үчүн бул канча алыс болсо дагы үй бүлө жанында болсо ошол кыялым орундалды го деп ойлойм. Ал эми азыр барбы америкалык кыялыңыз? Америкалык кыял азыр барган сайын өзгөрөт окшойбуз. Азыр баягы жашка карата. Албетте. Азыр эми кыял бар, чоң кыялдар бар, кичинекей кыялдар да бар. Мен ойлойм баягы баарын айта беришке туура келбейт го. Макул. Эң башкысы кыялыңыз бар экен да, э? Кыял бар. Мен өзү баягы спортко да көп кызыгам. Жаш кезде көп спортко катышып калдык. Ошол баягы мушташкан, бокс, рукопашный бой, күрөш, дзюдо болуп көп жүрдүк. Анан баягы мен өзү музыка жагат, спорт жагат, анан кызыгуум негизи ар түрдүү. Көп жака кызыгам негизи. Анан анын баягы четинде дагы ошол Америка келгенде дагы баягы көп жерлерге барып көрдүм. Спортко байланыштуу, музыкага байланыштуу деген аны дагы азыр Кудай буюрса жолдон баратканда кичине айтып берем. Кыскача кызыктуу болот го деп ойлойм. Ооба, буюрса анын бардыгына токтолобуз. Учурда ким болуп эмгектенесиз? Бул туурасында айтып берсеңиз болобу? Бул Америка келгенден бери мен абдан көп жумушта иштедим. Биринчи жумушуңуз эмне эле анда? Эң биринчи жумуш ал дагы өзүнчө бир кызык история. Анткени биринчиден мен заправкада баягы кассир болуп иштегем. Эң биринчиси. Эң биринчиси 1,5 жыл иштедим, бирок эң кызыктуусу ал заправканы мага жумушка бир туугандар жардам берип, пакистандык. Анан баягы Чикагода заправкада кассир болуп иштейсиңби, тил жакшы билесиң дегенден ошол жака барып мени бир жума тренинг кылып, анан мени көрсө Америкадагы жанагы чёрный районго даярдаган экен да. Караштарны. Бизде биякта Саутсайд деп коет, южный деп. Южный квартал да, черный квартал. Анан ошол жакта мен билбей эле баргам негизи. Анан мен өзүм буга чейин Кыргызстанда американский базада иштегем да. Анан баягы американецтердин сырын көрүп билип калдым да. Анан барып иштешип кеттим. Бирок ал жак деген американец караштардын өздөрү баскандан коркот экен, ал жакта атып кетет. Ал жакта аябай көп криминалдык районда ооба. Бирок ошого карабай колдон келишинче иштеп, таза акча таап иштедик. Биринчи жумушуңуз ошол болуптур. Азыркы жумушуңуз? Азыркы жумушум эл катары эле тракта иштейбиз. Эл катарыбы же америкалыктардын арасындагы тырмакчанын ичиндеги элита катарыбы? Опыты бар кишине дегендей. Эми бул сыр эмес го дейм, азыр Кыргызстанда деле баардыгы билип калды го дейм. Дал ушул Америкадагы трак чөйрөсү кандай гана учур болбосун ар дайым жакшы кирешеге алып келет. Анан ошол эле учурда тракка чыккандан кийин башка жакка адам бара албай калат деп мен көп угуп калам да. Трактын акчасын көргөндөн кийин башка жумушта иштегим келбей калат депчи. Сиз деле ошондой болуп башка жакка кете албай жүрөсүз да, туурабы? Ал жагы болушу мүмкүн. Анан баягы иштеп жүргөндө дагы бул бир кызык жагы, ар бир жумуш бизге бир мындай бир жакшы бир опыт берет экен. Анткени Америкада мен башында келгенде Чикаго шаарга келгенде аябай чоң көрүнгөн эле да мага. Анан Чикагонун жолдоруна чыгып алып ойлочу элем, бул көчөлөр мен качан жаттап өтөм. Ушундай кирип чыкканы 2-3 этаж болуп салынган үйлөр кыйын көрүнгөн да. Эми азыр баягы Кудайдын буйругу менен жолдо жүрөбүз, анан ошол убакта жолдо жүрүп дагы эл көрүп, бир эле Чикагода эмес, болгон 51 штаттын баарын кыдырдык. Анан баардык жердин жолун мындай жатканда Американын картасын мынтип караганда мен биякта жүргөм деп айта алабыз да. Анан өзүнчө да бул өнүгүү, жолдо жүргөндүн эрежеси, Америка кандай, бул жактан да көп сабактар болду негизи.
Анан бирок азыр бир убакыт келди окшойт. Башка бир нерсеге умтулганга, башкача бир аракет кылып, дагы бир нерсе бир кошумча бирдекени окуп. Анткени мен ата энем өзү врач да. Анан ошо врачтардын негизинде мен да биякта ошо кан алып иштеп калгам. Ал жаат бар. Дагы башка өлөр көптөр бар. Кудай буйрса чечебиз. Жашмын дебейсизби? Жаңы эле күчкө толуп, жаңы эле эсип жийип. Балдарды эми чоңойтуп баштадым, эми өзүмө көңүл бөлө баштайм деңиз. Кудай буйрса ошондой болуп калат экен. Балдар чоңоюп кичине окуп атышат. Жакшы. Анда эмесе эми биздин көрүүчүлөрдү көпкө күттүрбөй биринчи чыгармадан баштай берели. Анткени бул гитара дагы күтүп калды окшойт, өзүнүн убактысын качан мени ойноп баштайт деп. Биринчи чыгарма Үсөн байке. Бизге сиз азыркы тапта сиздин плейлистте кайсыл чыгарма репитте турат? Ар дайым кайталап акыркы күндөрү угуп атканыңыз кайсыл? Эми мен өзү абдан көп түрлөрдү угам. Анда саны рок да угуп коем, жумшак баягы софт мюзик деп коет го. Романтический сыяктуу, бийлегенге деп. Анан азыр баягы мен бул ырды жаш кезде бир 9-класстарда го дейм бир кино көргөм да. Бул ушундай аябай эскерби, э? Эски дегенде ошо канча бир 25 жыл болуп калса керек го деп ойлойм. Бул баягы романтикалык ыр. Ошо кинонун аты негизи неме деген кино болду? Notting Hill деген. Хью Грант актер. Анан Джулия Робертс ойнойт. Анан Англияда тартылат, Лондондочу. Ошол жактан ушул ырдын баягы биринчи мелодиясы башталганын укканда эле аябай мына жүрөккө жагып калган да. Жүрөккө бир сонун бир мындай эс алуу бергендей болуп, анан ойлочу элем, бир жакшы гитарам болсо чертем деп, анан баягы убакыт болуп, ошону чертип калдым. Анан баягы ошол кинодогу Notting Hill деп коем. Абдан сонун кино. Кааласаңар көрүп койсоңуздар болот. Биринчи ырын угалы, э? Ошондогу саундтрек. Макул. Анда эмесе. Анда эмесе кетти. Аз машина кыйналып кичине. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. Got the truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd. Try as I may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. 'Cause the truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. Кандай
кандай сонун романтикалык ырдан баштадыңыз го сиз баштаганда эле. Элдин баары мени негизи романтик деп ойлошот, бирок келинчегим антип ойлоп өткөн. Ой, Тамаша деп. сиз эме келинчегиңизге аябай ушундай сонун романтикалык ырларды аткарасыз го. Алардын бирине дагы бир токтолобуз. Буюрса. Буюрса алдыда. Анан бул ырды ошондо 9 жашыңыздан баштап Жок, же 9 9 класста уккам. 9 классыңызда уккансыз. Анан баягы ошондо жаккан да, баягы немеси, баягы ону, сөзү дагы бир мындай үй бүлөгө аябай мындай жакын келген, эки адамдын болгон бири-биринин болгон сүйүүсү мындай айтылып турат да. Анан баягы ырдын ону да сонун, мотиви да сонун, сөздөрү сонун. Анан ошол кезде эле бир сонун ылайыктуу гитара сатып алган кезде ушул ырды аткарам деп кыялданып буюрса ал кыялыңыз ишке ашып, мына ушул гитаралуу болуп турсуз. Бул гитараңыз тууралуу айтып бериңизчи. Негизи мен үйдөн бир нече гитара көргөм да. Бул канчанчысы анан? Бул Эң сүйүктүүсү. бул негизи 4 гитарам бар эле. Бирөөнү саткам, ал 3 бар. Бирөө кичирээк, негизи баягы гитаралардын баары жакшы. Бирөөнү подаркага алгам, белек кылып алгам. Анан бул баягы өзүмө жагып жүргөн гитара эле көптөн бери. Өзү асты арчадан жасалган, арты кызыл жыгач, мойну да кызыл жыгач. Анан бул гитара көбүнчө биякта жанагы country style music деп коет. Ошону көп чечет ошол адамдар. Анан бул фирмасынын аты Gibson. Буну ошо Элвис Пресли аттуу ырчыларды алып четкен ошол гитаранын фирмасын. Анан баягы кыялдар орундалат дегендей, мына биз ушул гитарага жетип, анан баягы көңүлгө жаккан ырларды ырдап жүрөбүз. Баасы канча айтсаңыз? Баасы $2000. Өтө эле кымбат эмес экен, э? $2000 баягы четкен билген кишиге жакшы. Ооба, музыкалык. Эми мындай да, мен ойлойм да, биз $1200-$1300 телефон алып атабыз. Ооба да. Анан телефон 1 жылдан кийин бузулуп же сууга түшүп, же 2 жылдан кийин кайра башка телефон алышка туура келип атпайбы? Мен ойлойм, бул музыкалык инструмент, бул барган сайын жакшы болот. Анан бул баасын жоготпойт биринчиден. Мисалы бүгүн бул акчага алсам, эмки жылы жакшы сакталса, ушундай эле акчага кайтып сатып ийсем болот. Анткени бул ушундай өзүн кармайт да. Жо, негизи музыкалык инструменттер, аспаптар өтө эле кымбат болот. Мисалы $2000 бул өтө эле кымбат эмес. Балким жөнөкөй мисалы үчүн музыкага тиешеси жок адам угуп калса, мүмкүн өтө эле кымбат оюнчук экен деши мүмкүн, бирок бул оюнчук эмес да, бул аспап. Биринчиден, экинчиден менин эсимде бар, көп эле мен курактуулар мисалы үчүн убагында жана музыкалык мектепте окуган кезде скрипка болобу, же болбосо пианино болобу, же дагы башка музыкалык аспап болобу өтө кымбат сатып алууга аргасыз болушчу. Анткени музыкалык аспап аябай мындай, кандай айтсам, инкубатордон чыккан жожодөй эмес да, мисалы үчүн көп чыкпайт да, бул өтө саны чектелүү чыгат, туурабы? Анан сиз айткандай, азыр мисалы биз кыргыздар мисалы комузду деле өрүк комуз деп абдан баалайбыз го, ошол сыяктуу эле ар бир аспаптын өзүнүн баалай турчу нерсеси болот. Ошого жараша сиз азыр айтып өтпөдүңүзбү, арча, анан дагы эмне жыгач дедиңиз? Кызыл жыгач, өңү да сонун экен аябай. Буну неме деп коет? Винный цвет деп коет. Эми баягы түшүнгөн адамга бул жакшы бир өзүнчө бир олжо. Инвестиция. Анан эми баягы ар ким кызыгуу кандай да. Анан эми жашоодо биз иштейбиз, жашайбыз. Анан кээде ушундай бир өзүбүзгө көңүлүбүзгө жаккан бир нерсени алганда дагы биз өзүбүзгө бир мындай бир өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болуп, ошого жеттим деп, бул дагы болсо бир адамга бир керектүү нерсе го деп ойлойм. Албетте, кыялды ишке ашыруу бул кандай сонун нерсе. Сонун, анда эмесе дал ошол кыялыңыз ишке ашып, мына биринчи чыгарманы аткарып бердиңиз. Анан мен жогоруда сурап калбадымбы сизди, канча жыл болду Кыргызстандан бул жака келгениңизге депчи? Сиз 14 жыл дедиңиз. 14 жыл аралыгында мен азыр эми айта берейин, бул жака сиз биринчи ирет быйыл бардыңыз, 14 жыл аралыгында Кыргызстанды көздөй. Кыргызстанга барып келдик, көп болду барып келдик. Жакшы. Сагыныч тарадыбы? Эми баягы көп жылдан бери барбагандан кийин сагыныч дагы бир аз жетпей калды деп ойлойм. Кудай буйрса барабыз да. Негизи ушул 14 жыл аралыгындачы кандай гана кусага баттыңыз, үйүңүздү сагындыңыз, бала кезиңиздеги үйүңүздү, ата конушун сагындыңыз дегендей, анан кереметтүү кыргыз жерин, тоолорун, суусун, ушул
сагынууну кайсыл ыр менен чыгарчу элеңиз? Кайсыл ырды ырдап алып, сагынычты таркатып койчу элеңиз же болбосо бир эстеп көзгө жаш алып койчу элеңиз дегендей? Баягы жолдо жүргөндө ыр угуп, анан Кыргызстанды сагынган кезде ошо жана Рыспай Абдыкадыров агабыздын туулган жери сагынуу деген ыры бар. Ошону негизи баягы ырдап калчу элем да, баягы караокени коюп ырдап. Анан андан башка кыргызчалар көп. Кыргызчаларды ырдап калам. Бирок көбүнчө ошо баягы негизи адам баласы алыска чыкканда туулган жердин канчалык ушунчалык таттуу болот экенин билет экенсиң. Ушул жака келип анан баягы үйүңө же машинеңе болсо Кыргызстан желегиң илгиң келип, Кыргызстандын өзүнчө бир мындай бул жакта бир Кыргызстандын атынан келген бир биз атуу болуп калат экенбиз да. Бизди көргөндөр, биз менен таанышкандар, биз кандай мамиле кылсак алар кыргыздар ушундай деп билет экен да. Ошондуктан биз бул жакта жөн эле кыргыз эмес, бирок ошол Кыргызстандын өкүлү болуп саналат экенбиз чынында. Ошондуктан эң негизгиси башка улуттар менен таанышканда аларга кандай биз менен болгон мамиле болсо, алар кыргыздарды ошондой деп ойлойт экен. Ошондуктан бул биз үчүн эң биринчи үлкөн баягы чоң бир жоопкерчилик болуп саналат экен. Ошол анан баягы сагынганда ошол ырды ырдап турабыз. Анда ырдап бересизби бизге дагы? Ырдап кошолор немеден? Кандай кошобуз аны? Анда эмесе Рыспай Абдыкадыровдун аткаруусундагы "Сагындым туулган жер сени" аттуу чыгарманы бүгүн Автомеломанда Үсөн Кошчубеков аткарып берет. Ушул ырды сагынганда ырдап калабыз. Анан кабыл алыңыздар. Туулган жер сагындым. Азыр биз менен кошулуп көп эле адамдар сагынып ырдайт болуш керек. Убайың тартып алыста, унутуп бардык нерсени, сарару болуп ансызда. Сагындым туулган жер сени, сарару болуп ансызда. Сагындым туулган жер сени. Туулгандар ар дайым аман болсун. Достор, Алыста жүргөн, биз аман бололу. бизден сырткарда башка азыркы тапта жүргөндөр дагы Канатым болсо азыр мен, калкылдап учуп кетсем де, калдайган сары талаңда, карлыгач болуп кетсем де, калдайган сары талаңда. Карлыгач болуп кетсем де. Ушул ырдын саптарын аябай көңүл буруп калат экенсиз да. Баягы убакыт өткөн сайын алыста жүргөндө кандай кусалык менен жазылган ыр болуп. ар бир сөзү жүрөккө жетет. Ар бир сөз жетет да. Elçitip dayım biýikge, elisin çıkpayt esimden, sejürüp dayım denede, sezimdi bilep gelesin, sejürüp dayım denede. Sezimdi bilep gelesin. Sezimdi bilep gelesin.
кеттик ана уктасам кире түшүмө аргымак чапкан талалар тыйылбай такыр кусалып тынчыбай койду саналар тыйылбай такыр кусалып тынчыбай койду саналар тынчыбай койду саналар. Ура! Кол чабуулар, кол чабуулар. Жакты деп ойлойсуң? Кол чабуулар негизи бул ыр менен бир сыйра чын эле кайгырып деле алса болот экен, Сөздөр аябай терең. Мисалы үчүн көбүнчө ата мекен дегенде ата мекенге арналган көп эле ырлар бар го. А бирок бул ыр чын эле аябай сагынычты. Сагынган киши түшүнөт да. Эскертип коет экен, жакшы эле эскертип коет экен. Андан соң негизи илгерки жазылган ырлар негизи сөзү аябай маанилүү экен да. Ар бир сөзү бөлөкчө жазылган, көп кайталана бербейт. Сөзү аябай терең,оону андан бөлөк. Ошондуктан эски ырларга кайта азыр жан берилип кайта ырдап атышпайбы жаштар? Баары бөлөкчө жетет экен адамгачы. Азыр эми бул ыр делечи Үсөн байке, мисалы сиз учурунда бала кезиңизде уккансыз, анда көп маани берген эмессиз да бул ырга, туурабы? Анан азыр убакыт өтүп, өзүңүз ушул мекенден алыс 14 жыл деген бул эмне деген көп убакыт, ушунча убакыт жашаганда, анан ошончолук бул ырдын баркын билип, бул ырдын ар бир автор айтайын деген нерсесин жүрөгүңүзгө жеткирдиңиз да, мындайча айтканда. Анан бул эски ыр болгондугуна байланыштуу мен балалыгыңызга баргым келип атат да. Бала кезиңизди деле биротоло эстеп салбайлыбы, кандай дейсиз? Бала кезде мен өзү 5 бир тууган үй-бүлөдөн болом. 4 бала, 1 кыз. Мен өзүм эгизмин. Асанда эгизим бар. Учурдан пайдаланып бир туугандарыма баарыңыздарга салам. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Апа сизге ден соолук. Бир туугандарым баарыңызды жакшы көрөм. Карындашым бар. Ошо баягы биз өзү баягы врачтын үй-бүлөсүндө өскөндөн кийин өзүнчө бир башкача бир тарбияланып калдык окшойт. Баягы аябай бизде ата энебиз тазалыкка тартчу эле да. Тазалыкка тартып, анан ар дайым столдо отурганда атам бизди мындай чогуу отуруп, чогуу тамак ичип, чай ичип, мындай кабарлашып сүйлөшүп турчу элек. Анан ошондой нерсеге да көнөт экенсиң да. Анан ошол нерсени кайта өзүң үй-бүлөңө берүүгө аракет кылып экен. Анан ошол өзү ошол 5 бир тууган үй-бүлөдө 7 адам болуп. Мен эркектердин кичүүсү мен. Эркеси, Кичүү эркеси. Анан баягы атам тамашалап тиги Үсөн биз менен калат дечи эле. Анан бирок Америкага кетип калып, азыр Асан эгизим калды үйдө, апам менен. Баягы негизи дагы бир кызык нерсе бар. Апам улуу 2 акемди төрөгөндөн кийин эми бир кыз төрөсөм жетет деп ойлойт экен да. Апам айтып калат да. Анда апам 35 жашта. Анан эми баягы ал убакта УЗИ жок, эгиз экени билинбейт да. Анан тиги 7 айлык кезинде ошо баягы врачтар, өзүнүн апамдын курсташтары врачтар да. Анан УЗИ жок болуп баягы курсакты кармаганда эгизим экөөбүздүн башыбызда чогуу кармаган экен да. Анан чогуу кармап баягы коркот экен, бул кандай, бул мындай патологиябы же кандай төрөлөт билбейт. Анан ошол убакта 7 ай болуп калганда тайнем апамды ордунан тургузуп, баягы бутуңдун учун көрүп атасыңбы деген, апам жок, көргөн жокмун десе, андай эгиз экен деп болгон экен да. Анан ошентип биз 8 ай 15 күндө, 8 ай 10 күндө эрте төрөлгөн экенбиз. Биринчи эгизим, анан мен болуп, анан ошо биринчи төрөлгөндө эле эркек деп айтканда мамам деп ичинен капаланган кышты. Анан кийин 4 дагы бирөө бар экен, анан анда экинчиси анысы да эркек десе, анан мамам айтып атпайбы, ыйладым эле депчи. 4 эркек болуп турбай депчи. Анан кийин ошол Алла таалам бир апам 41 жашка чыкканда анан кыз берди да. Ошо карындаштуу болдук. Анан ошондо тайтам айткан экен апама неме деп. Баягы эми мен тынч өлө берейин, анткени жанагы 4 балаң аман болсун, сенин кызың багат деп. Сени бага турчу кыз төрөлдү деп айткан экен. Анан ошону айтып калып күлүп каласыз.
Анан баягы кыз деген бар бөлөк чыгып турбайбы? Биз кызды өз тиле көрүп атпайлыбы? Мынакей. Бир уул эки кыз болуп, кыздары жароокер, ата-энесине, атасына мындай жакын сурап сүйлөшүп турат экен ошо. Ошентип чоңойдук. Анан ушинтип баягы аягы азыр Америкада бир жашоону алып баратабыз. Анан бала кез дегенде кайсылары эсиңизге келет? Биз бала кезде биз немени ойлоп калдык. Backstreet Boys'ун ырлары менен көп чоңойгонбуз. Анан баягы ал убакта эми бул бияка Америкага кол жеткизчү жерде. Албетте. Анан Backstreet Boys'ту коюп алып эле бийлеп эле ырдап эле жүрчү элек да. Кайсыларын? I Want It That Way деген. Анда чогурдайлыбы? Анан чогурдайбыз. Анан бияка келгенде, мына 2 жыл мурун ошо Backstreet Boys концерти болду. Сиз 4 жыл мурун баргансыз, 2 жыл. Мен жаңы келгенде. Анда 4 жыл калыптыр, жаңы өтөм. Анда Айнур жаңы келип ошондо Backstreet Boys концертине барып, аябай мындай бир сонун, бир толкунданып келгем да. I'm so excited болуп келдиңиз беле? Аябай толкунданып, өзүнчө бир мындай сонун. Алдагы бала кездеги кыялдын ишке ашыруусу да. Туура, ошо бала кездеги кыялды ишке ашырып. Америка кандай сонун өлкө, бардык кыялдарыңды ишке ашырат. Туура, ошол болуп да. Анда ошол баягы Backstreet Boys'ун ошо I Want It That Way-ден ыры бар. Ошону мен сизге гитара менен аткарып берейин. Гитара мененби? Анда кеттик анда. Гитара менен кичине эмелеп берейин да. Бул ырды менин оюмча гитара менен мындай биздин аудитория үчүн эч ким ырдап бере элек болуш керек эле дейм да. Yeah, you are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, 'cause I want it that way. And your fire, the one desire, it's too late, 'cause I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, 'cause I want it that way. 'Cause I want it that way. Вау, кандай сонун. Негизи музыкалык аспап менен ушундай чыгармаларды уккан эң сонуну бир башкача болот го. Эми баягы ошо музыкада өзү бул мындай да. Мен баягы жашоодо ар кандай жагдай болуп калат. Кээде капаланып каласың, кээде жакшы сүйүнүч болуп калат. Анан ошондо деле баягы кээде гитарамды алып анан өзүнчө отуруп алып чыркып коем да. Анан өзүнчө отурганда бул өзүнчө бир ойго батасың да. Өзүнчө бир ойго батып, өзгөчө жаныңда эч ким жок болгондо башкача бир сезимдер пайда болот. Ойлор каптайт, Анткени сен баягы бир адам үчүн ырдап бергенде баягы ойлойсуң да, жакшы болуп атабы же болбой атабы, жагып атабы, жакпай атабы деген ой бар да. А өзүң менен өзүң жалгыз болгондо сен ал нерсени күтпөйсүң эч кимден. Анан өзүң менен өзүң ырдап, анан негедир мындай алда өзүнчө бир мындай аалам деп койсо болот да баягы. Өзүңүздүн каалаганыңыздай кылып ырдайсыз, Мисалы, азыр бул жакпай калды же болбосо бул жер туура эмес болуп калды деген ичиңиздеги мындай санаалар жок. Анан өзүңүзгө кандай жакса ошондой эксперименттеп ырдап көрөсүз, ошону айтып атасызбы? Ошол жагы бар. Анан көбүнчө учурда мен билем, сиз жолго чыкканда, тракка чыкканда деле дал ошол билбейм кайсыл гитараңызды, үчөөнүн кайсы бирөөсүн алып аласыз,
бирок эң башкысы ошо жаныңызда дайыма гитара же болбосо колонка, микрофон. Сиз чыныгы эле автомеломансыз да, мындай карап көрсөмчү. Туура ал жагы бар. Ар дайым жанымда жүрөт гитара. Особенно гитара да негизи. Анан бул да мындай өзүнчө бир жакшы бир ойго бөлөп, анан жанымда алып жүрүп, алып жүргөн гитарам болсо мага бир жакын дос балам белек кылган. Ал гитара неме деп коет, классическая гитара деп коет. Анын үнү жумшак чыгат. Бул гитаранын баягы кылдары темир да. Бул жакта басканда колдор ооруйт. Баягы маза болуп калат. Атайын буга эме керек, жана эмне деп коет эле? Атын унутуп калдым, бирок атайын бир нерсе бар го, ушул колдоно турчучу. Бул кападастыр деп коет, ал деле бар. Анан ал негизи ойногонго жеңил аябай. Колду көп оорутпайт, анан үнү жумшак чыгат. Анан баягы бүгүн баягы мен өзүм таластан болом да. Анан баягы гитараны мактанам деп мындай аккуратно мактанып коюш керек болду да. Гибсон гитара деп. Кызыл өңүнөпчү. Ушуну мен айтсамчы, таластыктар хейт кылмакта мына. Мен айткан жокмун муну. Ооба. Анан келинче тамашалап калат, Үсөн 3 гитарасын көбүрөөк жакшы көрөт мага караганда деп. Ооба, мен жаңы сиздердин үйгө келгенде деле ошентип айткан болчу. Бул менин жолдошумдун 3 сүйүктүүсү, анан булардан кийин гана мен турамын деп. Ошо күлүп атпаймынбы, канча эле депчи. Үчөө азыркы моментте үчөө. Бирөө шоколадный, бирөө кызыл, бирөө ак. Сиз аябай гурмансыз го. Каалаганда кызылды чертип, акты чертип, анан кайта тиги кофейный цветтер абы гитарам бар, аны чертип коем. Жакшы. Кызыгы да. Эме негизи бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп коет. Тарс эткендин баары тамаша. Анча мынчалар аябай кызыл чеке болуп кетпесин бул жакта. Жок, бул мындай да. Эми Айнура мага карындаш, мен байке болуп, биз дагы жакын тааныйбыз. Айнура өзү абдан таланттуу, өзүңөр билгендей, канча көп нерсени алып жүрөт өзү менен чогуу. Анан биз баягы сүйлөшүп, таңсыз чыгана деле. анан сүйлөшкөндө баягы Айнурадан да көп үйрөнө турган нерселер бар. Ошону Айнураны таанаган үчүн биз үчүн да өзүнчө бир мындай Сыймык сиз үчүн. Сыймык. Мен аябай скромный адаммын. Просто Айнура таластык эмес да. Таластык болсо эң үчүн көкөлөп кетмек. Учуп кетмек. Учуп. Ошондуктан баягы адам менен адамда сүйлөшкөндө дагы бири-бирине болгон түшүнүүгү туура келсе сүйлөшөт экен да чынында. Анан баягы сени сыйлайбыз, эжең болуп, сен баягы ишиңе да ийгилик каалайбыз ар дайым дегендей. Рахмат. Ар дайым мени колдоп турган инсандар. Чикагодагы мен кандай гана учур болбосун, ушул адамдарга кайрылсам, мага эч качан жок дешпейт. Кайсы гана учур болбосун. Жакшымды дагы, начар күндөрүмдү дагы мага колдоо көрсөткөн дал ушул үй бүлө. Буюрса, Нуржамал эже жөнүндө дагы тартабыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш Үсөн байке жөнүндө. Ошол себептен уланталы. Бул автомеломан долбоору. Бүгүн бизде конокто Үсөн Кушчубеков, Чикагодагы трак драйвер, азыркы тапта үй бүлөлүү инсан, 3 баланын атасы, сүйүктүү жардын жолдошу, менин агам. Анан бул жагы Паблату болуп кетти десем болот. Анан эң башкысы сонун ырдап берет. Мына ошол себептен эң чыныгы автомеломанды таап сиздерге атайын сунуштап жаткан учурум. Андыктан колдоп коштоп коюңуздар, комментарийлерди күтөбүз. Сөзсүз түрдө каналга жазылып коюңуз. Анткени ар жума сайын сиздер үчүн жаңы чыгарылыштарды чыгарып турганга даярмын. Ал эми азыр болсо Үсөн байке сиздер үчүн кайгыга батканда, кусалык болуп турган кезде кайсыл ырды угуп, анан бир аз жеңилдеп калат, балким тереңирээк кайгыга батат. Мына ушул туурасында азыр ыр аткарып бергени турат. Бул ырдын аталышы кайсыл ыр? Деңиздеги. Бул ыр мен баягы өзүм ошо ырдаган ырдыларды тандап, ошо сөздөрүнө абдан көп көңүл бурам да. Ал англисче болобу, же орусча, же кыргызча болобу, анан ошо сөздөрүнө карата. Анан бул ыр Акжол Канатбек уулуга таандык, обону дагы, сөзү дагы. Эми баягы кайгылуу деген сөз бул өзү ошол кырсыкка кабылып өтүп кетти да.
Анан баягы ушул ырдаганда бир кандайдыр бир кичине кайгы болуп, баягы байкуш мен баягы кичине болсо дагы ичте бир ачышуу бар да. Сонун ырларды чыгармак, жада калса канча көптөн чыгармалар чыкпай кетти. Бул өзүнчө бир мындай талант эле да. Ооба. Дагы деле ырдап жүрсө кандай соң болот. 100 жылда бир жаралчу талант эле да. Анан баягы ырлары аз болсо дагы аябай мазмундуу да. Анан ошо ак жоонун ырларын көп баягы угам, көп ырдап калабыз. Өзүмчө турганда ырдап калам. Анан ушуларды кайгыга кайгырып кичине мындай бир капаланганда анан ырдап калам да. Анда сиздин аткарууңуздагы дал ошол ырды чогулгалы деңиздеги. Анан дагы бир сөз айтып коеюн. Жакында эле ошол Акжол Канатбек уулунун жакын Руслан деген досу бар. Ошо менен таанышкан. Анан экөөбүз жолугуп сүйлөшүп, баягы ага ине болуп калдык да. Ошол Руслан Жарманке деп коет. Сага чоң салам. Америкадан. Ал Кудай буйрса дагы жакында сүйлөшүп жүрөбүз, ушундай аман бол ар дайым. Анан ушулар бул ошо Акжолдун дагы ырдаган обондорунда да ошо Русландын да кошумчалары бар. Бул абдан таланттуу жигит, адагынан баягы ошол Акжолдун деңиздеги ырын угуп коюңуздар. Деңиздеги жалгыз калган кайыксымау шамалы жок дарегимден жылбай турам айне күйдө каммакталган балыксымау тагдырымдын тардыгына сыйбай турам сен мага дем бересиң, жел бересиң, сен мага түпсүз терең көл бересиң. Мен кантип үмүтүмдө күдөр үзөм, ал гүлдү өзүң менен мен бирге сүзөм. Махабат мекенинде сүйүүнүн асманында ашыккан акуулардай бийге түшөм. Анткени сен чыгарасың туңгуюктун торунан булукканда бир өзүңө жолугам, кубатталам көздөрүңдөн алган жолума. Себеби билем менин жеңилүүгө жолум жок, бир өзүңдүн башка жаңа орун жок эч жүрөгүмдө, көк күрөгүмдө. Анткени сен мага дем бересиң, жел бересиң, сен мага түпсүз терең көл бересиң. Мен кантип үмүтүмдө күдөр үзөм, ал гүлдү өзүң менен мен бирге сүзөм. Махабат мекенинде бийге түшөм. Ой, акуулардай билем жаным, акуулардай ашыккан акуулардай бийге түшөм. Ашыккан акуулардай бийге түшөм. Азыр экрандын артындагылар аябай сүйүнүп отурса керек. Негизи бул ыр аябай кооз ырлардын бири. Кооз сөзү ушундай терең, ар бир куплети бири-бирине окшогон да. Ооба.
Анан терең жазылган. Анан чын эле ойго батырчу да. Ойго бата турчу дагы, анан чыныгы арзышкандардын дагы гимни сыяктуу, Туура. Жакшы. Ал эми кайгырганда ушуларды уксаңыз анда кубанганда кандай ырды угасыз? Кубанганда жанагы ачуу айран деген ыр бар. Караоке билет этти Ооба. Ошолорду угасызбы? Ошолорду угуп калам мындай, ал кичине энергия берет да. Ооба. Тамашалуу ыр, Тамашалуу. Анда ырдайлы ошолорду. Аны неметип мен өзүм ачуу эмес, таттуу айран деп которуп алгам өзүмө. Ооба. Таттуу айран деп ырдайсыз да. Макул. Пам 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 парам парам пам парам парам пам парам. Ооба, энергия берчү да кичине. Пам парам парам пам 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 парам пам 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 пам. Адыр тоңордон айры минип түшөбүз, дүйнөдөн кызык таттуу аран ичебиз, айын суу ичебиз. Агайын ачуу аран ичебиз, ачуу аран ичебиз. Бирок сиздин вариант жакшы го, таттуу айран. Мен айранды таттуу эле ичип турам да. Ачуу айран кандай болот? Ар тарапты аралап, кең жайлоого барабыз. Кымыздарына яшса, чийки судан ичебиз, арыктан суу ичебиз. Агайым, арыктан суу ичебиз, таттуу айран ичебиз. Ой, ушундай билегиңиз келип кетип атабы, Жо, билей берсеңиз болот. Алты саның аманда, ырда биле карманба, шаң болбосо өмүрдө, куруп кетсин замана, куруп кетсин замана. Агайым, куруп кетсин замана, ырда биле карманба, ырда биле карманба. Эй! Манайды көтөргөн ырчын эле. Манайды көтөргөн андай отурган киши билегиси келип. Ооба, жөн отура албай атпайбызбы? Ошондой жакшы баягы көңүлгө жаккан тамаша көй. Ооба, тамаша көй үчүн эле. Тамашалуу ырларды аябай жакшы ырды тандаптырсыз негизи. Ооба. Ишалай калып. Чын эле манайды көтөрө турган ыр экен да. Сонун мотивация берген ыр кайсыларды айтсаңыз болот? Мындай бир ырды угуп алып, вау, мен бүттү жашоомду мындан да сонун кылам деп мотивация ала турган ыр барбы? Мотивация ошону мен кыйналып атам, ошо мотивация тапкандарды. Андай ырым жок экен дейсизби? Мисалы, мен билем, сиздин эң сүйүктүү ырчыңыз Элвис Пресли. Сиз Элвис Преслинин Элвис Пресли мага көп мотивация берет. Анан ошол менин оюмча Элвис Преслинин кайсыл гана ыры болбосун, сиз үчүн ошол ыр мотивация. Болгондо дагы дал ошол сүйүктүү аткаруучуңузга жакындоо үчүн ушул ырдоону тандагансыз да, туурабы? Ыр аркылуу сиз ошол туура айтып атасың, ошол негизи чын эле мотивация бериши үчүн анткени мен ошо Америкада жүргөндө Элвис Преслинин үйүнө барып келдим да. Ал Мемфис деген шаарда, Теннесси штатта. Ал бир жагы үй, бир жагы музей. Алган наградаларын баарын бүт ошого жазылган. Аябай сонун жер экен, баягы мен үчүн да. Ошол жака барып билет алып, атайын барып көрүп келдим. Үйүнүн отуруп музыка жаздырган жерине чейин көрдүм. Четкен пианиносын көрдүм, гитаралардын баарын көрдүм, кийимдерин чейин көрдүм. Анан ошол жака барганда да бир кызык окуя болду да.
баягы мен ал жака барганда гитарамды өзүм менен алып алгам. Эми баягы Элвистин үйүнө баратам, эми гитарамды сөткөнчү болайын депчи. Анан ал жака барып кассадан баягы кирип баратсам бир улуу жаштагы бир эже тосуп алды. Американка тосуп анан кассага жөнөттү. Анан мен колумда гитара баягы сумкасында. Анан кассага барбайм. Анан кассага барсам артыман келип бирөө чакырды. Карасам ошол эже экен. Анан ал айтып калды, сен гитара чертесиңби дейт. Анан мен ооба десем, Элвистин ырларын билесиңби деди да. Анан ооба билем десем, анда ошону ырдап берчи деди да. Анан ошол жерден анан баягы Элвистин музейинин астынан ырдадым чынында. Бул аябай бир мындай сонун бир толкундануу болду эми баягы. Андай болот деп ойлогон эмесмин. Аябай барганда толкунуп баргам, анан баягы дагы ырдатканда анан 3-4 жолу ырдатты. Анан дагы башкаларын ырдатты. Мен бир 4-5 ырдым билем да. Концерттин эме акысыз эмес, акылуу деп айтып элеңиз. Анан баягы кирген элдер да карап калышты, мактап калышты. Анан баягы эл мактаса анда жакшы эле ырдайт экен деген ой келет экен да. Анан ошол жердеги баягы ошол Can't Help Falling in Love деген ыры бар. Баягы элдин баары кээ ырлар бар го, баягы аябай көп жакка жашайт. Ооба. Кээ ырлар бир ырдалат, ошо менен бүтөт. А бул ыр ошол баягы канча жылдан бери ырдалып келет. Азыркы мен деген ырчыларды ырдашат. Ошол ырдан бир үзүндү wise men say only fools rush in, but I can tell, falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can tell, falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can tell, falling in love with you. Oh, for I can tell, falling in love with you. Кыргыздын Элвис Преслиси таанып алыңыздар. Мен негизи жана ушуну тааныштырайын дегем. Анан бирок андай элдер эмнеге антип атат деп түшүнбөй калбасын деп анан айткан эмесмин да. Үсөн байке Элвис Преслинин номер 1 фанаты. Бардык дүйнө жүзүндө деп айта албайм, бирок кыргыздардын арасында. Анан ошол үйүнө барганда жана антип ырдатып көргөндө өзүңүздү аябай бир бактылуу ошол күн үчүн аябай бактылуу. Аябай сонун анткени ал жерде ошол үйүндө жыл сайын конкурс өтөт да. Элвис Преслинин конкурсу баягы импровизация кылып. Окшоштуп ырдашкандар, анан кийин мени чакырды да, баягы. Чакырып атпай ушундай кел кошул деп, анан эми баягы ал жакка деген чоң даярдык керек, ал жака. Ага деген даярданып баш керек, ал жакта таланттуу баягы америкалык көп да аябайчы. Анан эми баягы сөздүн кыскасы жактырышты. Анан бесплатный обед берди. 2 кружка подарок этти. Анан бир мындай значок берген, Элвис деген. Ал значокту көптөргө бербейбиз дейт. Анан баягы сен ушунча келип музейге келип ырдап берип элдин да көңүлүн алдың деп анан ошону беришти. Анан баягы үйүнө барганда гитараны кошуп бербейт экен да. Ал гитараны алып калат экен баягы. Киргизбейт экен. Анан тиги кемпир неме деп калды. Гитараңды мен карап турам. Бирок бир условие менен дейт. Эмне десем, азыр кайра келатканда дагы бир ырдап бересиң деп анан макул деп анан гитараны таштап үйүн көрдүм. Үйү абдан чоң экен, баягы аябай толкундануу болду да чынында.
Сонбайке, билесизби азыр мына сиз улам бир окуя айтып берген сайынчы мен дагы да болсо жана айткан сөзүмө ынанып атам да, Америка ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп канчалаган кыялдарыңыз ишке ашып атыптыр, мындай ойлоп көрсөкчү. Анткени бала кезиңиздеги кыялдарыңызды сиз ойлогон эмессиз да ошол кезде, ал кол жеткиз болчу чынында элечи. Анан ошол нерсенин баары бир күнү ишке ашат деген ой жок болчу да туурабы, жөн гана кыялданып койгонсуз. Жөн эле кыялданып койгонбуз. Бирок ошол ишке ашып анан анын жанында ошол дагы бир кыскача кыстырма да. Ошол поколениядагы Элвис Пресли, Брюс Ли, Мухаммед Али деп үчөө бир ушундай чоң бир аябай элге атага чыккан адамдар болгон да. Анан ошондон мен биринчи Элвистен баштадым. Андан кийин Мухаммед Алинин үйүнө бардым. Анын музейин көрүп, ал Кентакиден штатта Луивилл деген шаарда төрөлгөн. Анан ошол жакта атын койгон, анан алдында көрүп келдим. Анан акыркысында Брюс Линин жаткан жайы немеде, Сиэтл, Вашингтондо. Ошо Сиэтлга барганда анан ошо Брюс Линин жаткан жайына барып келдим. Аны дагы бир өзүнчө баратканда бир мындай толкунданып көрдүм да. Ал мындай айтканда Брюс Лини, Кытай элин Брюс Ли дегенде ассоциация кылат го элдер. Кытай десе эле элдин баары Брюс Ли оюна келет экен да. Булар адамдай кыйын адамдар болгон да ошол убакта. Анан мен баягы ошол үч кыялымды орундаптым буюрса. Минимуму. Гитараңызды кошкондо, үй бүлөңүз менен бул жакта жашаганыңызды кошкондо, дагы башка кыялдарыңызды кошкондо көп эле аткарылып келе жатыптыр. Аткарыла берсин. Ооба. Анан азыр болсо кезекти сиздин эң жакшы көргөн ырыңызга бербейлиби? Бул ыр негизи аябай көп жолу уккан бул ырды мен Үсөн байкенин аткаруусунда. Мен эжеме өзүнүн келинчегине арнап аябай көп эле аткарып ырдап жүрөсүз бул ырды. Анан азыр дагы автомеламандын алкагында Үсөн байкенин эң жакшы көргөн ыры катары дагы аткарып берип коесузбу? Бул дагы Ак жолдун ыры. Ак жол Канатбек уулунун ыры. Бейгим ай. Анда эмесе кабыл алыңыздар. Aşığım begim ay, begim ay, begim ay. Asılım benin ay, benin ay, benin ay. Raymalın boloyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Karagat özün menen kadala katelet. Jaraladың садаға, қантейін көкіректі ездің ай. Қалғандай бір мен үшін жарала керемет, сезім беріп мағада, сен менің тереңіме жеттің ай. Байқатпай алдыртан қарап шығып, байкеңдің ойлорун азап қылып, жақтырып қалғанымды сездің ай. Асылым сездің ай, сездің ай, сездің ай. Жүректі ездің ай, ездің ай, ездің ай. Асылым бегім ай, бегім ай, бегім ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Бақыттың ошындай қончу жаным, бақтылы жұбайың болчу жаным, атыңдан айланайын бегім ай. Асылым дедің ай, дедің ай, дедің ай. Асылым бегім ай, бегім ай, бегім ай. Raymalın boloyu senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Бул ырды эмне үчүн жакшы көрөсүз, айтыңызчы. Бул ырдын эң биринчи ошо Ак жолдун ырдыккан ырды ушул эле да. Анан баягы ону сразу кулакка жатты, сөзү дагы жатты. Анан баягы мотивтерин издеп, аккордторун издей баштадым. Анан эмнегедир баягы кулагыма
угулуп эле турду да ошондон. Ошондон көп өтпөй эле анан ак жол өтүп кетти. Жаңы таанышкан учуруңузда Анан ошондо ал кошулдашты болуп окшойт. Анан анда бул деп баягы ичим ачып, анан ошондон баштап эле ушуну көп мындай угам да. Анан элдин баарына жагат ушул негизи сөзү да жакшы. Баягы көп жерден суранып калышат. Бегим айдырда деп анан негизи кыскасы ошол сөздөр дагы. Сиз көбүнчө деген Бегимайды келинчегиңиздин атына өзгөртчү элеңиз го, эмнеге азыр өзгөрткөн жоксуз? Анын отдельно дагы ошосу азыр. Макул. Мен ошол учурун күткөм да. Кайсы маалда азыр Бегимайдын ордуна Нуржамал болот деп. Анда эмесе автомеломандын долбоорунун алкагында Үсөнбайкенин караокеде, ар бир караокеде бул ырсыз караоке пати аяктабайт деп айтып атат, Ар бир караоке патиге барганда ушул ырды сөзсүз түрдө аткарып берүүңүздү суранышат, өзүңүз дагы жакшы көрөсүз. Анда ал ыр кайсыл ыр аты? Бул ыр кинонун саундтреги. Кайсы кино? Привидение деген кино бар. Сиздин жакшы көргөн киноңуз. Ошол кинодагы ушунчалык бир бөлөкчө сон тартылган да. Актер, актриса болуп анан ошо ырды кичинекей кезимде эле өзү 90-жылы чыккан кино да. Биз эми 5 жашта экенбиз алда. Ошондо эле чыкканда аябай мындай сонун болуп чыккан, анан баягы обону дагы сонун да. Анан ошондо көп ырдагым келет. Анан ошону баягы ырдап кийин ырдап караокени ырдап, үйдөн ырдап, гитарамен ырдап, анан бирок азыр мелодиясы менен жакшы болот негизи. Анда Ошону кинонун Призрак деген кинонун саундтреги. Менин оюмча азыр бул ырды укканда көпчүлүк эстейт болуш керек. Анткени сиз кинону айтып бергенде мен да ошол кезде түшүнгөн эмесмин кайсы кино экенинчи. Ооба, анан кийин көрүп, анан ошол саундтректин өзүн укканда анан эстегемде ырды билеткенмин, бирок кинонун көрүп турмун деп. Анда чогуу угалы дагы, чогуу ырдайлы бул ырды, Туура, буюрса кеттик. Кеттик анда. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much.
Still I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Чоң рахмат баарыңыздарга. Мына айттым беле. Автомеломанга эң ылайыктуу каарман болчу Исанбайке башынан эле. Ооба. Биз силер менен айтканда коштошпойбуз дегендей, биз силер менен кайра көрүшкөнчө дейбиз. Кайрадан Албетте, көрүшүп албетте. кол кысышканча. Ой, коштошпой туруңуз, азыр отуруңуз. Мына бүгүн сиз менен азыр 1,5-2 саатка жакын ушул үйүңүздүн тегерегинде айланып жүрүп, анан азыркы таптагы репитте турган ырларыңызды уктук, ошол эле учурда жакшы көргөн ырыңызды, мекенге болгон сагынууну, сүйүүнү даңазалай турчу ырды, балалыкты эске салган ырды, маанайды көтөргөн, маанайды түшүргөн Айтор бул чыгарылышта көп 7-8 ырга токтодук да. Анан мен билем сиздин репертуар мындан дагы кенен, мындан дагы аябай көп ырларга бай. Ооба, көп ырлар ырдалбай калды. Буюрса, кийинки берүүгө чакырсам кайра келесизби? Катышасызбы? Эми мындай экен да, биз албетте катышабыз. Биринчиден, экинчиден ошо ырдаган адамдын көрөрманы болгон үчүн ырдайт да. Ооба. Эл негизи ырчы болот, качан аны эл колдосо. Ошондуктан эгерде эл укса, элге жакса, дагы жолу келип ырдалбаган ырларды ырдаганга даярбыз. Суранып жазып коюңуздар комментарийде. Эгерде жакса, дагы кыргызчалар бар, казакчалар бар, орусча бар, ырлар көп негизи. Аябай көп чын эле ырдалбай калган ырлар. Бүгүн ошол 10% ырдалды да. Анан эми баягы дагы да болсо жолукканга, дагы отуруп, дагы бир ырдаганга ар дайым ачык жол. Макул, чоң рахмат айтамын сизге көңүл бөлүп, ушинтип убактыңызды бөлүп мен проектиме катышып бергениңизге. Анткени бул долбоор мен үчүн өтө бир чоң мааниге ээ. Анан сиздер мен буга чейин айтып өткөндөй эле, сиздин үй бүлөңүз, жалпы үй бүлөңүз менен ар дайым мени колдоп келесиздер. Анан бул долбоорго катышууну дагы сиздер тараптан мен колдоо деп кабыл алам. Анан менде мындай акыркы суроолордун бири, акыркысы эмес, эстеп туралы. Сиз кандай нерсени күттүңүз эле, анан чыгарылышты тартуу учурунда сизге жеңил болдубу, оор болдубу, ушул туурасында айтып берсеңиз. Биринчи бул проект жөнүндө айтканда мага жаккан. Буюрса барат экен деген ой болгондо, анан кийин буга чейинки болгон чалыштарды көрдүм, кандай өтөт экен. Анан ошол күткөн ойдогудай эле болду го деп айта алам. Анткени баягы ошо отуруп ырдайбыз, гитара чертебиз, анан мындай ырларды ырдайбыз деген мындай даярдык бар эле кичине. Негизи мен ойлойм, күткөндөн да жакшы болду го деп ойлойм. Жактыбы сизге? Жакты мага абдан. Сага рахмат. Ишиңе ийгилик, баягы алдыга койгон максаттарыңа Кудай таалам жеткирсин. Ишиң ишке ашып дегендей, Кудай бурса сенин тоюңда да ырдайлы. Буюрса. Тоюңда гитара көтөрүп ырдайлы. Буюрса, менде ырчылар бар. Кудай кааласа. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат. Айнурага рахмат. Бүгүн силер менен Айнура Абаданова, мен Үсөн Кушчубек уулу рахмат айтам. Колдон келсе колдоп кетиңиздер. Эгер жаккан болсо дагы лайктан басыңыздар. Анан комментарийге жазып коюңуз. Жана айткандай, коштошпойбуз, көрүшкөнчө дейбиз. Ооба. Анан соңку суроом эми отуруңуз, коштошпой дагы да. Бул жерде сиздин ордуңузга мен кийинки катышуучу катары кимди чакырсам дейсиз? Кимди көргүңүз келет? Менин келишим айткан туура болбой атат го, башка бирин айтайынбы? Каалаганыңызды айтыңыз. Макул, келинчегиңиз бул сөз жок катышуусун каалайсыз, албетте. Келинчегиңизден сырткары? Андан тышкары бизде бир Гулиза деген эже бар.
комуз чирет тиги ооба биздин Шахра Талипованын бир тууган сиңдиси. Ошол Көрші Чикагода жашайт. жекебиз. Ооба, Ал ооба. комуз менен аябай ырдайт. Мен ойлоп элем ошол Комуздун үнүн сагынгандар үчүн, комуздун фольклорный музыканы сагынгандар үчүн ошо Гүлүзө эжебизди чакырып аны ырдатсаң ал караокеден дагы ошо жалаң комуз менен ырдап берет. Ооба. Ал да бир өзүнчө бир кызык болот го дейм. Албетте. Ошондо ойлоп койгом негизи. Болду. Мына сизден бир эмес эки каарман болду. Анда чоң рахмат айтамын Үсөн байке дагы бир жолу. Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын, үй бүлөлүк бакыт, дагы да болсо көптөгөн кыялдарыңыз улам мындай галочка коюлуп, кийинкиси ишке ашты, мунусу ишке ашты деп сиздин да жашооңуз ошол өзүңүз каалагандан дагы эң сонун боло берсин. Ыраазычылык билдиремин бүгүнкү биздин чыгарылышка катышып бергениңизге. Буюрса, ардактуу достор, сиздерге дагы автомеломан долбоору жагып жатат деген ойдомун. Сөз түрдө комментарийге өз ой пикирлериңизди жазып өтүңүз. Кимди көрүүнү каалайсыз? Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпай атат? Кененирээк келиңиздер, баарлашабыз, Критика болсо анда айтыңыздар. Каршылыгыбыз жок. Анткени критиканын артында биз өсүүгө мындай бир жол табабыз. Андыктан кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Айнура Абаданова болдум. Чикагода автомеломан долбоору сиздердин маанайды көтөрүп жүрөт деген ойдомун. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар, жакшылык каалайбыз баарыңыздарга. Көрүшкөнчө.